Алмазбек акамда айткан мурдагы президенттик ишмердүүлүгүнө баа берүү тууралуу маселе каралды да. Ошол эле учурда парламентте экс-президенттердин кол тийбестигин алып салуу боюнча кеше каралганда ушул аракеттердин баягы эки тараптуу чабышуудай көрүнүп атабы сизге? Ушул жөнүндө пикириңизди айтсаңыз. Мындай, биринчиден Жогорку Кеңештеги мыйзам долбоору каралган күнү мен таластагы иш чарада болчумун. Апрель 9 жылдык турмуш иш чарага чыккам. Менин ордума кошталар добуш берип коюптур. Бул бир. Экинчи добушуңуз эмес. Сиз өзүңүз болсоңуз ошол добушту мен бербейт болчумун. Эмнеге ошону берип койсо болот? Эми ким берип койгон, кандай кылып берип койгон алардын өздөрүнө сураш керек. Мен эми факт то, что бардыгы билет. Мен ал күнү таластагы иш сапарында болгон апрель 9 жылдык мааракесине катышканмын, өзүмдөн бирге уюштурган. Экинчиден бүгүнкү бул жердеги курултайда Алмазбек Шаршенович өзүнүн 6 жылдык башкаруусундагы иш аракеттерин өзү баа берди. Өзү баа берди, анан курултай баа берди. Ал киши айтты, мен ошо башкаруу мөөнөтүмдө бир топ чоң катачылыктарды кетирип мен мойнума алам деди. Мен мойнума алам деди. Ошо жанымдагылар, ошол менин тегерегимде жүргөндөр мени туура эмес маалымат берип деп көп нерселерди айтты. Менин дагы негизги максатым ошол курултайга катышуумдун чакырылган негизги максатым бул ошо Алмазбек Шаршеновичке көпчүлүктүн көзгө баса айтайын деген. Сиздин жан сакчыларыңыздын баардыгы жан бакчы болуп чыкты, жардамчыларыңыздын баардыгы жалганчы болуп чыкты. Буга сиз өзүңүз күнөөлүүсүз. Бүгүнкү саясий кырдаалдын ушундай туңгуйкуга кептиришине сиздин дагы эң чоң күнөөсүз өзүңүздө. Анткени сиз тегереңиздерге ишенгенсиз, жан чоочуга ишенгенсиз, алардын баардыгы мына ушундай күнгө алып келди. Эми сиз танда деген кишини биз тандадык, шайла деген кишини шайладык. Анан эми сиз бүгүн жайла десеңиз бир жайла албайсыздар. Бул туура эмес болуп калат, эч кандай логика туура келбейт. Анда айттым, ошол ачуу чындыктын баарын айттым. Керек болсо ошол 7 апрель жөнүндө сөздү дагы каяш эретинде айттым. Эгерде сиз ошол 7 апрелде шейит кеттерди болсоңуз, ошол майрамын алып бердиңиз, бирок макамын берген жоксуз. Сиз ошол 7 апрелде кайтыш болгон балдарга Манас орденин берсеңиз туура болмок. Сиз болсо кеңешчилериңиз Икрам менен Фарид берип коюңуз. Бул баатырдык эмес, бул кадырлык болот. Буну дагы көзгө айттым. Анткени ошо 7 апрелдин барк болбой, бүгүнкү бийликтин нарк болбойт дедим. Бүгүнкү күндө саясатта саткынчылык менен кошоматчылык, саткынчылык салтка кошоматчылык наркка айланып калды. Бакеевди саткандар сизге киришти, сизди саткандар азыркы ажооско киришти, эртең алар башкага киришет. Ушундай нерсени сиз сындыра албай койдуңуз 6 жылдык башкарууңуздун алдында. Бизде Кокон хандыгынан бери кошоматчылык өкүм сүрүп келатат. Сиз ошо кошоматчыларыңыз менен бийликти башкардыңыз. Ошо саткынчылар менен бийликти башкардыңыз. Сону бүгүн кандай кабыл алды? Кечирим. Эми башы ийике отурду, мына курултайдагылардын баардыгын укту. Эми мойнуна албаска алгач жок да, бирок ал киши менден мурун сүйлөп эле көп нерселерди мойнуна алды. Сиз негизи бүгүнкү курултайга чакырылдыңызбы? Чакырылган. Буга чейин сиз чакырылган эмесмин деп айтып калдыңыз. Кечээ 5-каналга. Сага айттым беле? 5-каналга жалбырактууга. Жок, мен кече алдым. Мен кече 5-каналга эртең менен саат 10-да бардым. 10-дон 11-ге чейин бардым. Саат чакырууну мен 12-де алдым. Сен менин качан алганын териштирбей эле кой. Мен кече түштөн кийин алдым чакырууну. Турат, кабинетинде сакталып турат. Кечеги силер 5-5 ал эртең саат 10-да тартылган, кечинде саат 9-дан 24-кө эфир келет. Рыскелди мырза, сизден башка дагы сын айткандар болдубу? Сын айткандар болдубу сизден башка дагы? Жок, сиз Атамбаевка. Атамбаевка сын айткандар болду. Ошол Кочкордон келген депутат делегаттар деле, башка жактан келген делегаттар деле Атамбаевдин ошол башкаруу мөөнөтүндөгү кетирген кемчиликтерин баарын ал өзү деле айтты. Бирок башкалар дагы башка жактан айтты. Негизинен ал кишиге ушунчалык эле оор болду. Чындык деген ачуу болот да. Мен ушу болгон чындыктын баардыгын айтканга аракет кылдым. Ушу көп эле убакыт алдым. Бирок кычуун канды да айттым. Эми сиз өзүңүз талапкерди тандаган сиз болдуңуз. Талапкер ал болсо саяпкер сиз болдуңуз. Бизди чуркагыла дедиңиз, чуркадык, шайла дедиңиз, шайладык, өмүгүн жайла дедиңиз. Бул биз андайга барбайбыз деп. Эми сиз адашсаңыз дагы мамлекет азыр жолунан адашпаш керек. Биз ага жол бербешибиз керек. Күнөөлөрдүн баардыгын алды, кечирим да сурады. Ошо жанындагылардын баардыгы ошо туура эмес маалымат берип, ушу башкарууда көп каталарды кетирген экен деп аябай эле айтты. Анан бирок азыркы бүгүнкү бийликке дагы өз нааразычылыктарын айтты. Көп нерселерди ачыктагандай болду. Бирок биз деле ачыктагандай болдук. Ал киши бүгүнкү саясатты агы мындай
қарсы ойларын айтса министр өзінің қарсы ойларын айтты. ағай министрдің баяғы